Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahu. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз Мухтасар ул-Викая аттуу китептен сабагыбызды улантуудабыз. Зекет китебин бүтүп, орозо китебине жеттик. Кудай Таала мына ушул бүгүнкү жаңы сабагыбызды жеңил кылсын. Ары бир окуган нерсебиз менен амал кылып, аны башкаларга жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Амин я раббал аламин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабус-сауми. Бул бүгүн өтө турган китебибиз саум тууралуу. Саум деген сөздүн лексикалык мааниси мутлак тыйылуу. Башкача айтканда, жегенден, ичкенден, сүйлөгөндөн, жол басуудан жана кандай бир амал болбосун, ошонун тыйылууну саум деп аталат. Ал эми саум деген сөздүн терминологиялык мааниси, шарияттагы мааниси бул орозо тутуу ниети менен чыныгы таң аткандан баштап күн батканга чейин жеш, ичиш жана жынстык катнаштан тыйылуу дейт. Мына ушул орозонун нескен саум деген сөздүн терминологиялык мааниси. Орозо тутуу хижри жыл санагы менен 2-чи жылында фарз болгон. 2-чи жылында фарз болгон. Орозо тутуунун фарздыгы аят, хадис жана ижма менен болгон. Мына ошондуктан кимде ким орозонун фарз экендигин таңса, орозону кабыл кылбаса фарз экендигин, ал киши динден чыгат, ал киши кайры дин болуп эсептелет. Бирок орозо тутуу фарз болуу үчүн 2 шарты бар. Биринчиси, мусулман өлкөсүндө жашаган мусулман болуш керек. Мына бизде Кыргызстанда кыргыз элибиз, Кудайга шүгүр, мусулман эли. Мына ушундай элде төрөлүп өскөн адам эгерде исламды кабыл кылган болсо, имандуу боло турган болсо, ал кишинин мойнуна орозо тутуу фарз болот. Бул сүрөттө орозонун фарздыгын билбегендиги үзүр болуп эсептелбейт. Ал кишинин мойнуна жүктөлөт. Экинчиси, капырлардын өлкөсүндө жашаган мусулман болуу керек, бирок эгер орозонун фарздыгын билсе. Bir adam Darul Kufr'da değil, kafirlerden memleketinde İslam'da kabul kıldı. Birok orozonun farz ekendigin bilbey bir kança yıl жүрүп kaldı değil. Al kişiye üzür bolup eseptelet bol nerse. Üzür bolup eseptelet, kiyin farzlığın bilgenden kiyin ötkön yıllardan kazasını ne kılbayt, tutu berbeyt deydi. Kıskası, emne boluş gereken musulman өлкөсүндө жашаган musulman boluş gerek, je kapırlardan өлкөсүндө жашаган musulman bolup, orozo tutuunun farz ekendigini bilүүsü gerek deydi. Hormatlı okuçular, orozo tutuu 6 bölükө bölünüt. Birincisi farz olur. Al Ramazan ayının orozosunu tutuu, anın kazasını tutuu, жана албетте талаштар менен бирге кафарат орозолорун тутуу. Кафарат орозолору тууралуу алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикирлер бар. Кээ бир алымдарыбыз важип десе, кээ бир алымдарыбыз парз деген. Экинчи түр орозо бул важип орозо. Кайсыл десе, ал кайсыл десеңиз, ал назыр кылынган орозо, арналган орозо. Мен Аллах үчүн мисал bir gün orozo tutup berem деп бирөө айтат да. Je 5 gün orozo tutup berem дейт. Je 1 ay orozo tutup berem дейт. Айырмасы жок. Айтор Аллах үчүн тутам деп өзүнө өзү назыр кылдыбы? Мына ошол назырыны аткаруу ал кишинин мойнуна эмне болот? Важип болот. Важип орозого кирет. Үчүнчү түр орозо бул сүннөт орозо. Алымдарыбыз айтат, сүннөт орозого кайсыл күн кирет десе, жанагы Мухаррам айынын 10-чы числасы ага bir күн кошуп. Мисалга Ашура күнү дейбиз. Ашура күнүгө bir күн кошуп орозо тутууду алымдарыбыз сүннөт орозонун катарына эмне кылышкан? Кошушкан. 4-чү орозо ар бир айда бул нафыл орозолор ар бир айда 3 күн орозо тутуу. Ар бир айдын 13-чү, 14-чү, 15-чи числолорунда баянгы ай толгон кезде орозо тутуу. Жума жана Арафа күнүнү орозо тутуу. Жума күнүнү жана Арафа күнүнү орозо тутуу дагы бул дагы мустахаб амалдарга келет. Албетте жума күнү орозо тутууну bir rivayatта İmam Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin rivayatında makruh деп дагы келген. Биздин фикх китептерибизде келет бул нерсе. Бирок
Ошол эң туурасы Al-Fatava Alamgiriye dagы келет. Туурасы ошол жума күнүнү өзүнү жалгыз орозо тутуу бул эмне эмес, макрух эмес, бул мустахаб жакшы амалдардан болуп эсептелет. Бешинчи түр орозо бул макрух танзихи орозо. Макрух танзихи десе ал баягы Ашура кайра эле Мухаррам айынын 10-чу күнүнү өзүнү жалгыз орозо тутуу, же 6-чы күндү гана орозо тутуу, ошол 6-чы күндү гана орозо тутуу бул макрух танзихи болот. Ал эми эгерде адаттагы орозо тута турган күнүнө дал келип калса, булар эмне болбойт? Ол макрух болуп не эсептелбейт. Адатта бир киши орозо тута турган адаты бар эле, ошол күн дагы эмнеге 6-чы күнгө төп келип калды да. 6-чы күнгө төп келип калды, аны орозо тутуу эмне эмес, макрух эмес. 6-чысы макрух тахрими орозо. Макрух тахрими орозо бул 2 айт күнү жана Курбан айттан кийин 3 күндө орозо тутуу. 2 айт күнү орозо айты менен Курбан айтында орозо тутуу, жана ошондой эле Курбан айттан 3 күн кийин орозо тутуу макрух тахрими болуп эсептелет. Бул күндөрдө орозо тутулбайт, бул күндөр жеш ичиштин күндөрү. Милдет орозолор кайра 13 түргө бөлүнөт. Алардын жетеусүн уда тутуу милдет. Алар кайсылар десеңиз, биринчиси Рамазан айынын орозосу. Кайсыл киши Рамазан айына эсен аман жетип, ден соолугу чын болуп, жергиликтүү боло турган болсо, мына ушул киши 30 айды үзгүлтүккө учуратпай орозо тутуусу милдет. Экинчиси кафараттар бар. 4 түр кафарат бар дегеним. Биринчиси өлтүрүүнүн кафараты. Бирөөдү өлтүрүп койгон болсо, ал кишиге дагы кафарат төлөш керек. Ошол кафаратыны үзгүлтүксүз тутуусу милдет болот. Экинчи түр кафарат бул зихардын кафараты. Зихар дегени бул талак китебинде келет, Кудайым буйрса, зихар деп бир эркек өзүнүн өзүнүн махрамдарынан кароосу мүмкүн эмес болгон, караш мүмкүн эмес болгон бир мүчөлөрүнө салыштыруусу. Ошону не деп коет? Зихар деп коет. Мына ушундай болгон кезде кафарат милдет болот. Кафаратынын бири кулазат кылыш керек. Эми биздин доорда кулдук доор азыр учурда жок болгондуктан эмне кылат? 2 ай уда орозо тутат. Үчүнчүсү анттын кафараты. Бир адам эгерде валлах мен паланда ишти кыламын, же түкүндө ишти кыламын деп ант ичкен болуп, ошол антын аткара алган болбосо, бул кишиге дагы ошол 3 күн орозо тутуу милдет болот. Мына ошол 3 күндү бул уда эмне кылыш керек? Тутуш керек. Төртүнчүсү Рамазан айынын орозосунун кафараты. Эгер Рамазан айында ден соолугу чын, жергиликтүү адам атайын орозосун буза турган болсо, ал кишинин мойнуга кайра 60 күн орозо тутуу милдет болот. Мына ошол 60 күндү ал киши үзгүлтүккө учуратпай тутуп бериш керек. Алтынчысы күнү белгиленген назыр. Күнү белгиледиңиз. Айттыңыз, мен айталы 10 сентябрдан 15 сентябрга чейин орозо тутам дедиңиз. Мына ошону сиз уда тутууңуз сизге эмне болот? Мойнуңузга милдет болот дейт. Жетинчиси, акыркысы бул этикафтын орозосу. Этикафтын орозосун дагы уда орозо тутуу не болот экен? Милдет болот. Албетте бул важип этикафтын орозосу. Мына ошол 13-түн жетеуүн айттык, 6-ону уда тутуу не эмес, милдет эмес. Аларды кайсыл учурда мүмкүнчүлүк болгон кезде дароо тутуп койгондугуз не болот? Милдеттен котулуп дароо тутуп койгондугуз жакшы болот. Алар төмөнкүлөр кайсылар десе, биринчиси Рамазандын казасы. Бир адам кандайдыр бир себептерден улам, жүйөлүү себеп менен Рамазан айынын бир күн тутпады, же 2 күн тутпай койду, же ооруп калгандыктан, же башка бир себептен улам, жүйөлүү себептен улам. Мына ошол киши анын казаларына, астагфирулла. Биринчиси Рамазан айынын казасы. Мисалга, кандайдыр бир адам бир жүйөлүү себептен улам, айталы 5 күн орозону, Рамазан айынын орозосун тутпады. Мисалы, ооруп калгандыктан дейли. Ошол 5 күнү кийин айыккандан кийин казасын тутуп бергенде, аны уда тутуу эмне эмес, милдет эмес. Экинчиси кирон менен мутанын орозолору. Билесиздер, кирон менен мута бул ажылыкта болот. Сүннөт менен фарзды аткарышат бирдениге. Экөө теңин өзүнүн эрежелери бар. Бул Кудайым буйрса ажылык китебинде дагы келет. 3 күн баянгы Арафа күнүнө чейин орозо тутуш керек, андан кийин дагы 7 күн орозо тутуш керек. Мына ушуларды уда тутуу эмне эмес, милдет эмес. Үзгүлтүккө учурап дагы тутса болот. Негизи 3 күнү жанагы Арафа күнгө чейин болуш керек. Ортолордо үзгүлтүк учураса дагы кийин 7 күнү
ошол ажылык амалдарын аткарганыбыздан кийин Меккеде тутабы, андан кийин Кыргызстанга келип алып тутабы боло берет. Үчүнчүсү, ажылыкта чач алуунун кафаратынын жазасынын орозосу. Мисалы, ажылыкта бир адам чач алып койсо, ага штраф милдет болот. Бирок ошол штрафта бул акчасы жок болгондуктан орозо тутууну тандай турган болсо, мына ошол орозону не кылат? Уда тутуу эмне эмеске, милдет эмес. Кайра эле төртүнчүсү, ажылыкта сайттын жазасынын кафараты. Бир адам барды да бир жапайы айванды айталы өлтүрүп койду. Бир коёнду атып койду деп коелу. Эми ошон үчүн штраф милдет болду. Штрафка мунун акчасы жок, төлөй албайт. Эми эмне кылыш керек? Ошонун ордуна орозо тутат. Эми орозо туткан кезде ошону уда тутуу эмне эмеске, милдет эмес. Жана бири убакыты белгиленген эмес, назыр орозо. Убакыты жок. Мен Аллах үчүн орозо тутам деп койду, бирок убактыны белгилебеди. Мына ушуну да неме кылууга, жанагы уда тутуу не эмес, милдет эмес. Эми эң акыркысы, орозо тутам деп ант ичилген орозо. Валлах мен орозо тутам деди да бир адам. Аллах мен 5 күн орозо тутам деди. Ал кишиге ушул антынын не кылып, уда тутуусу эмне эмес, милдет эмес. Эми кайра китептеги темабызга кайталы. Хуа таркул акли ва шурби вал ват'i минас субхи илал гуруби ма'ан нияти. Адаттагандай бул сүйлөмдү биринчи сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин сүйлөм ичине чечмелөөгө киришели. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн мынтип айтты. Орозо чыныгы таң аткандан баштап күн батканга чейин орозо тутуу ниети менен жешти, ичишти жана жыныстык катнашты таштоо дейт. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө орозонун терминологиялык маанисин баяндаган. Орозонун эмнесин баяндаптыр? Терминологиялык маанисин. Эми ушул терминологиянын ичинде карасаңыз, ниет деген сөз турат. Маан ниет деген сөз турат. Орозо тутууда ниет кылуу шарт. Эгерде ниет кылбай эле, жөн эле жеш ичиштен, жыныстык катнаштан сактанган болсоңуз, аны диета деп аталат, бирок орозо деп аталбайт. Ал ооба сактандыңыз, жебедиңиз, ичпедиңиз, бирок орозо тутуу ниети жок болгондуктан аны орозо деп, шарияттагы орозо деп эсептелбейт. Эми ошол ниет кылууда 3 имамыбыздын көз карашы боюнча, 3 имамыбыз, башкача айтканда Абу Ханифа рахматулла алейхи, Абу Юсуф рахматулла алейхи жана имам Мухаммад рахматулла алейхинин көз карашы боюнча ар бир күнү үчүн ниетти жаңыртуу зарыл. Ар бир күнү жаңыдан ниет кылышыбыз керек. 3 имамыбыздын көз карашы ушул. Экинчи пикир бар бул жерде имам Зуфар рахматулла алейхи. Бул да эле Абу Ханифа рахматулла алейхинин дасыккан шакирттеринин бири болуп эсептелет. Бул кишинин пикири боюнча бир ниет кылуу жетиштүү дейт. Рамазан айында 30 күн үчүн бир ниет кылып койсоңуз жетиштүү дейт. Фатва ошол биринчи пикирге берилген. Мына ошондуктан урматтуу окуучулар, эмне кылабыз? Рамазан айында ар бир күнү биз жаңыдан эмне кылат экенбиз? Ниет кылабыз. Бирок ошол кылган ниетибиз дурус болуу үчүн 3 шарт бар. Биринчи шарты мусулман болуш керек. Эгерде мусулман эмес адам ниет кылып алса орозону, анын орозосу не болбойт? Орозо болуп эсептелбейт. Экинчиси хайыздан таза болуш керек, үчүнчүсү нифастан таза болуш керек. Мына ушул 3 шарт табылган кезде биздин ниетибиз эмне болот экен? Дурус болот. Ниеттин убакыты аз төмөндө дагы келет, бирок бул жерде дагы айта кетели. Ниеттин убакыты түндөн чак түшкө чейин. Мына бүгүн шам намазынын убакыты кирди, биз эртеңки орозону ниет кылып койсок дурус боло берет. Эртеңки орозону. Андыктан күн баткандан мурун же күн батып жатканда ниет кылсаңыз эртеңки орозону тутам деп дурус болбой калат. Бул ошол жалпы убакыты ушул. Күн баткандан баштап эртеси чак түшкө чейин эмне кылышыбыз керек? Ниет кылсак болот. Бирок ошол чак түшкө чейин ниет кылган кезибизде эмне деп ниет кылышыбыз керек? Чак түштө, мисалы, таң атып кеткенден кийин эгер орозо тутууну ниет кылсак, мен бүгүн таң аткандан баштап орозо тутууну ниет кылдым деш керек. Таң аткандан баштап орозо тутууну, чыныгы таң аткандан баштап. Ал эми ушул учурдан баштап мен орозо тутууну ниет кылдым десеңиз, ал орозоңуз орозо болбой калат. Шуну жакшы эске алыш керек. Жана биздин элибиз пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармандыгындыктан Кудайга шүгүр. Биз эмне кылабыз? Суфурга турабыз.
мына ушул сухур дагы ниеттин ролун аткарат. Ошол сухурга турдук, ошол ниет болот. Ошол жетиштүү болот. ويصح أداء رمضان بنية قبل نصف النهار الشرعي. Kitaptın жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтты. Рамазан айынын орозосу шарият эске алган күндүздүн жарымыдан мурун ниет кылуу менен дурус болот. Урматтуу окуучулар, бул жерде китаптын жазуучусу эмне жөнүндө баяндап атат? Рамазан айындагы орозону кайсыл учурда ниет кылсак дурус болот. Мына ушуну баяндап жатат. Биз жана жокоруда бул тууралуу айттык. Бул жерде эми китаптын жазуучусу дагы деталына ошолорду баяндап берет, Кудай буйрса. Эми караңыздар, күндүз эки түрү болот. Азыр айтып атат, күндүздүн жарымыдан мурун ниет кылуу менен дурус болот деди. Мына ошол күндүз эки түрү болот. Биринчиси шариаттагы күндүз. Ал чыныгы таң аткандан баштап күн батканга чейинки аралыкты айтат. Экинчиси бул салттагы күндүз. Ал күн чыккандан баштап күн батканга чейин. Демек, ниетти биз ошол шариаттагы күндүздүн жарымыдан мурун ниет кылышыбыз керек. Шариаттагы, салттагы эмес. Ал эми ниеттин акыркы убакты жөнүндө карасаңыз, акыркы убакты жөнүндө китептерибизде эки көз караш айтылган. Мисалга Мухтасарул Викоя, мына колубуздагы китепти алып карасак, эмнеде чак түшкө чейин дейт. Чак түштө ниет кылсаң жарабайт дейт. Чак түшкө чейин сиз жана намаз окуу мүмкүн экен убакытта эмне кылышыңыз керек? Ниет кылышыңыз керек. Экинчиси, эгерде Мухтасарул Кудрини кимиңиздер окуган болсоңуздар, ал жакты ачып карасаңыздар, күн ооганга чейин дейт. Күн ооганга чейин дегени, бул дегени чак түштө ниет кылсаң дурус болот деген маанини чыгат мунун натыйжасында. Бирок фатва эмне берген? Биринчи пикирге берилген. Ошон биринчи пикир менен мына китебибиздеги Мухтасарул Викоядагы пикир менен эмне кылабыз бул жерде? Амал кылабыз. Кыскасы эмне экен? Биз чыныгы таң аткандан баштап чак түшкө чейин орозо тутууну ниет кылсак дурус болот. Бирок ниет кылганда жана жокоруда айтканымда эмне дейбиз? Мисалга айталы саат 10-до ниет кыла турган болсок, мен бүгүн чыныгы таң аткандан баштап ниет кылдым орозо тутууну дешибиз керек. Ва бинияти нафлин. Рамазан айынын орозосу нафл ниети менен да дурус болот. Эгерде Рамазан айында ден соолугу чын, жергиликтүү адам мен нафыл орозо тутам десе дайле фарздын ордуна өтүп кетет. Себеби биздин мазхабтын усулу боюнча шарият тараптан белгиленген нерсени адам баласы өзгөртө албайт. Өзгөртүүгө эмнеси жок, укугу жок. Рамазан айынын орозосун бул Аллах Таала белгилеп койгон. Мына ошондуктан биз аны өзгөртө албайбыз. Ва биниятин мутлакатин. Жана Рамазан айынын орозосу жалпы ниет кылуу менен да дурус боло берет. Башкача айтканда, Рамазан айынын орозосу, мына Рамазан айы, жери соолугубуз чын, жергиликтүүбүз, биз фарз орозо тутам дебедик, важип дебедик, нафыл дебедик, жөн эле орозо тутам деп ниет кылсак да эле дурус боло берет. Дароо эле ошол фарздын ордуна өтүп кете берет. وَوَاجِبٍ آخَرَ إِلَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ. Kitaptın жазуучусу мынтип айтып атат. Рамазан айынын орозосу мусапыр жана оорулуу адамдан тышкаркы адамдарга башка важипти ниет кылуу менен да дурус боло берет. Мисалга, эгерде Рамазан айында сапарда эмеспиз, оорулуу эмеспиз, ден соолугубуз чын, жергиликтүү киши болуп туруп, мен каза орозо туттум десек, же назыр орозосун тутууну ниет кылсак дагы фарз орозодон эсептелип кете берет. О биздин ниетибиздин сыпаты эске алынбайт, заты эске алынат, ниет кылдыңыз орозо тутам деп, ошону алат, сыпаты четке кагылат. Бирок эгерде мусапыр же оорулуу адам, буларга Рамазан айында орозо тутуу фарз эмес да. Булардын ыктыяры бар. Караса Рамазан айынан тутат, караса тутпайт, караса нафыл тутат, буларга эрк берилген да. Бул ошондуктан мусапыр менен оорулуу киши Рамазан айында каза же назыр орозо тутууну ниет кылса, учурдагы фарз орозодон не болбойт, эсептелбейт, өтпөйт. Ниет кылган орозосудан өтөт. Эмнени ниет кылганбыз ошол эсептелет. Бул Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин пикири.
Al эми эки имамдын пикири боюнча учурдагы фарз орозодон өтөт деп алар айтышат. وَكَذَا النَّفْلُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ إِلَّا فِي الْأَخِيرِ. Kitaptın yazıcısı mintip aytты. Nafıl menen günü belgilengen orozonun niyeti Ramazan ayındagı orozonun niyeti siyahtı bolot. Ramazan ayının orozosun niyet kılуу siyahtı bolot. Birok akırkını niyet kılуу menen durus bolboyt deydi. Kıskası bir adam nafıl orozosu menen günü dayındalgan orozonu tömönküçe niyet kılуу menen durus bolot. Birincisi kündüzdün jarımıdan murun niyet kılуу menen. İkincisi jalpı niyet kılуу menen orozo tutam dep koyуу menen. Üçüncüsü nafıl niyet kılуу menen durus bolot. Birok kaza orozotun tutam deseniz, nafılın orduga kaza orozon niyet kılыңыз, ya günü belgilengen nazırın orduna emnen niyet kılыңыз, kaza orozon niyet kılsanız, anda nafıl menen günü belgilengen nazırdan bolu eseptelbeyt. Teskerişince emneni niyet kılgan bolsanız oşondan ötüp ketedi. وَشُرِطَ لِلْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ اَنْ يُبَيِّتَ وَيُؤَيِّنَ. Kitaptın yazıcısı mintip aytdı. Kaza, kafarat, jana günü dayındalbagan orozo durus boluu üçün tündön dayındap niyet kılуу emne bolot şart deydi. Egerde atalgan eki orozonu, kaysı orozoyda kaza, kafarat, anan mutlak nazır. Mutlak nazır degen günü belgilengen begen orozonu aytadi. Nazır orozonu aytadi. Bulardı taң atkanга çeyin niyet kılışыбыз керек. Tündön niyet kılışыбыз керек. Tünde turup men kaza tutam. Tünde turup men kafarat orozosunu tutam. Tünde turup men bugün nazır tutam dep niyet kılışыбыз керек. Mına ошондуктан эгерде таң аткандан кийин niyet kılsanız bul nafıl bolup kalat. Anı bütülüp akırına çıkarуу moynuңузга эмне болот? Mustahab bolup kalat. Eger oğuzuңuzdu açıp alsanız kazasını tutuu dagы ne bolboyt bul jerde? Mildet bolboyt. Hurmatly okuwçular, mına uşul jerde sabagыбызды toktotolu. Jaratkан Allah'ım bardygyňyzga toora түшүнүк берсин. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.